Силер менен кайрадан көрүшкөнүмө кубанычтамын. Достор, жакында эле 9-май улуу жеңиш күнү болуп өттү. Бул күнү биздин ата-бабаларыбыз душман менен салгылашып, элди бизге тынчтыкты жана эгемендүүлүктү алып келген. Ай, кызык экен. Мен ойлогом, кинодо гана мындай окуя болот деп. Ал эми жеңиш майрамы бул кандай майрам? Сага мен бүгүн жеңиш майрамы жөнүндө көп маалымат айтып берейин деп жатам. Алгач майрамдын кантип чыгышынан башташым керек экен. 9-май жеңиш майрамы Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Улуу ата мекендик согуш 1941-жылдын 22-июнунда башталып, 1945-жылдын 8-май күнү жыйынтыкталган. Бул масштабы боюнча дүйнөлүк тарыхтагы эң ири жана эң кандуу куралдуу кагылышуу болгон. Бул согуш 4 жылга созулган, эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуш болгон. 1945-жылдын 8-май күнү саат 22-ден 43 мүнөт өткөндө фашисттик Германия баш ийген. Бул мезгилде Москва шаарында 9-май кирип калган эле. Сталин ошол замат 9-майды жеңиш күнү деп жарыялаган. Эң биринчи жеңиш күнүн майрамдоо болуп көрбөгөндөй шан шөкөт менен коштолгон. Көчөдө чогулган эл бирин-бири куттуктап жүргөн. Кечинде саат 22:00 Москва шаарында Миң Замбиректен СССРдин тарыхында болуп көрбөгөндөй масштабтагы 30 залп менен жеңиш салюту атылган. Ошол жылдан тарта 9-май жеңиш күнүнүн жумушчу эмес күн деп жарыяланып, майрам толук атрибуттар менен майрамдала баштаган. Бул майрам аскердик парад, согуш ардагерлеринин салтанаттуу жүрүшү, жеңиш салюту менен коштолуп, СССРдин бардык шаарларында жана республикалардын борборлорунда өткөрүлүп келет. Нассага 9-май майрамы жөнүндө кенен билип калбадымбы? Азеле, анан да бул согушта өзгөчө эле эрдик кылган аскерлерге улуу ата мекендик батыры деген маан берилген. Мындай даамды бардыгы эле ала бербейт. Алар өз жери эли үчүн жандарын аяшкан эмес. Таң каларлык алар кимдер болду экен? Келе мен сага алар жөнүндө айтып берейин. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миң жаран катышып, 90 миң жоокер фронттон кайтпай калган. Кыргызстандан 350 миң согуштун катышуучулары медаль сыймыктар менен сыйланып, 29 даңк ордени, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры намын алышкан. Белгилүү 316 аткычтар дивизиясы Кыргызстан жана Казакстан мамлекеттеринде түзүлгөн. Дивизияны Кыргыз СССРинин мурдагы аскер комиссары генерал-майор Панфилов жетектеген. 1941-жылы күзүндө Москва үчүн салгылашууда дивизия душмандын чабуулун эрдик менен токтоткон. Көрсөткөн эрдиги үчүн ал гвардия Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. Ошол күндөн тартып дивизия курман болгон командири Панфиловдун ысымын алган. Панфилов дивизиясынын мушкери Дүйшөнкул Шопоков Советтер Союзунун алгачкы кыргыз баатыры болгон. Дубасекова резиденцияда салгылашта ал оор жаракат алып, жаратына карабастан гранаталарды өзүнө байлап, фашисттик танктын астына көкүрөгүн тосуп каза тапкан. Советтер Союзунун Кыргызстанды даңазалаган баатырларынын катарында Чолпонбай Түлөбердиев жана Дайыр Асанов бар. Кызыл аскер Түлөбердиев 6 августта 1942-жылы Дондун жээгинде согушта душмандын ок чачкан зоотуна көкүрөгүн тосуп, баатырларча курман болгон. Артиллерист Дайыр Асанов Сталинградты коргоого катышып, 23 мартта 1943-жылы Харьковдун жанындагы салгылашта 8 танк, 6 бронемашина жана 40 фашисттик жок кылган. Кыргызстандык учкуч Исмаилбек Таранчиевдин эрдиги көптөн бери белгисиз болуп келген. 1944-жылдын 18 мартында ал Нарва астындагы согуштун миссиясын аткарып жатып, жалын кучактап турган учагын душмандын танктарынын уюлуна буруп, танктарды өзүнүн учкучу менен кошо жардырган. 1991-жылы 5-май күнү учкуч өлгөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Берлинге кол салууда батальондун саясий кызматкери
Советтер Союзунун баатыры Калыйнур Усонбеков өзгөчө эрдик көрсөткөн. 1987 жылы генерал-лейтенант наамында отставкага кетип, согуштун, эмгектин жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ардагерлер кеңешин жетектеген. Улуу ата мекендик согуш баатырлары бекерден аталышпапты. Эрдиктерин көрүп, мекеними ушунчалык бириктигин сезип, обаз эле мен да чоңойгондо армияга барып жокер болуп, ата мекенимди коргойм. Ага, согушка бир гана ата-агаларыбыз катышканбы? Жок, эне апаларыбыз дагы тынчтык үчүн талыкпай милдет кылышкан. Ал эмне иш кылышкан? Эркек кишилер согушка кеткен соң, алар тала жумуштарын кылып, майданга кеткендерге тамак, аш, кийим-кечелерди камсыз кылышкан. Айрымдары согуш таласында учкуч, диспетчер, снайпер, дагы дарыгер болчу. Алар кандайча снайпер деген? Аз эле аял учкуч деген. Ул ата мекендик согуштун биринчи жылдарында согуш талаасында жалаң эркек балдар болгон. Дарыгерлик, ашпозчулук, тигүүчүлүк сыяктуу иштердин баарын жоокерлер аткарышкан. Фашисттердин чабуулу Борбор калаага жакындап калганда, жөнөкөй жарандар өз каалоосу менен фронтко барууга чыгышкан. Алардын 70%-ын аял кыздар түзгөн. Бирок мындай талапты мамлекет колдоого албай койгон. Абал катаалдаганына байланыштуу мамлекеттик коргоо комитетинин токтомдорунун негизинде өз каалоосу менен майданга барам деген 18 жаштан 25 жашка чейинки турмушка чыга элек билими 5-7 класстан төмөн эмес аял кыздарды жөнөтүү башталган. Аларды атайын окуудан өткөрүп, учак, танка жана заводдолгон машина, поезд башкаруучулукка, диспетчерликке, санинспекциялыкка, чалгындоочулукка жана снайпер сыяктуу аскер адистерине кабыл алынган. 1942 жылдын 25 мартында 100 000 комсомолчу кыздар өлкөнүн абадан коргонуу бөлүгүнө мобилизацияланган. Ошол эле жылдын 15 апрелинде экинчи мобилизация байланыш кызматтарды өтөө үчүн 30 000 аялды фронтко жөнөткөн. Алар радио кызматкерлери, тала, почта, экспедиторлук, телеграфтык техника, иш кагаздарын жүргүзүү, чиймечилик, жазуучулук, санитар болушкан. Аскердик бөлүктөргө аялдар өз ыктыяры менен гана кабыл алынган. Согуш талаасына кеткендерди тамак-аш, кийим-кече жана керектүү жарактар менен камсыз кылгандардын 80%-ын аялдар түзгөн. Ата-энесинен ажыраган, согуш майданынан алынып келинген балдарды багып, тарбия, билим беришкен. Чарба жумуштары боюнча мыкты көрсөткүчтөрдү аялдар көрсөтүшкөн. Мамлекеттик кызматтарда, билим берүү тармагында салмактуу орундарды ээлешкен. Ул ата мекендик согуш мезгилинде жалпысынан 490 000ден ашуун кыздар согуш майданына жөнөтүлгөн. Чарбачылык, агартуучулукта 80% аялдар түзгөн. Кызыл армиянын 150 000ге жакын аял жоокерлерине орден, медальдар менен сыйланышкан. 90дон ашык аялга Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Түшүндүрө алдым окшойт. Аябай кызыктуу экен. Мен бул жөнүндө биринчи жолу угушум. Ага, бизге деген 9 майга карата досторубуз видеосун жөнөткөн да. Анда батыраак көрсөтөлү досторубузга чыдамсыздык менен күтүп жатышса керек. Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатынын окуучулары жана мугалимдери болуп, Ош шаарында жашаган 99 жаштагы улуу ата мекендик согуштун ардагери Касымбай Жолдошовду улуу жеңиш майрамы менен куттуктап барышты. Мектеп окуучулары куттуктоо саптарын окуп, ырырдап чаккан билектерин сунуп келишти. 7 yaşka çıkmastan kural alıp koluma korgodum ata mekенди. Allah Taala can egen takdırga yazgan ekenbi 25'ke çıkkança 8 yıl korgodum ekendi. Ulanın soğuş 5 yılga ok lisede ölbөгөн Allah Taala can egen. Sen aman eline kaytasın egen ekenbi 99 yaşka çıksan da ötkön soğuş azabı mekenci yaş baldarga aytıp gele jatamın. Azabı kusun soğuştun oğuzun barbayt aytışka okko çıragan dostlar soğuş degen adamdın kanın içip canın cegen, çınında anın karın yazarın,
Эксурга да ыра көрбөзүм калдым. Кебирде тагдырыма сыймыктандым. 79 жылдан кийин мына ушинтип куралдаш досторумдан ажырап жалгыз калдым. Элдин эсинен чыккыс жылдар өттү. Иштешип жеңиш үчүн күндө түндө 5 жылга кандуу согуш уланып, дак болуп калган адамдардын жүрөгүндө азыркы биздин бактылуу балдарыбыз кандуу согуш көрбөсүн өмүрүндө. Мындан ары согуш окуу жанбасын, эли бизге мүшкүл ишин салбасын, жерге бизе туйгуз турсун жер берип, башка бирөө туусу келип сайбасын. Kırgızstan, ekinci menem Kırgızstan, tuylağan tulbar ulumun, tuğarmap berem Kırgızstan. Kırgızstan, özçü Kırgızstan, kıylalga göççü Kırgızstan. 8 may 2024-жылы Ломоносов атындагы 3 мектеп гимназиясында улуу жеңиштин 79 жылдыгына арналган салтанаттуу линейка өткөрүлдү. Иш-чарага 4 жана 6 класстын окуучулары ырларды ырдап, улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин мактоо иретинде ыр саптарын окушту. Он был от нас далек, как в кострах. Были версты обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак барак чечекте отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди тура деп табарсың. Мен ага өзүм ишенгенде ишенем. Оба апа, тура дейсиң. Сөзсүз тура дейсиң. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башында келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшө кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып коюуга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга танытып окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Бир сааттан кийин мен мекеним ишке тапшырылган ишке барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыктары үчүн. Бул менин акыркы катым. Акыркы калем шилтешим. Акыркы сөзүм. Апа. Ыйлаба апа. Кош. Караныңдан айланайын алато. Кош.
Sen мугалим уулуң Майсалбек Субанкулов. Азиля мектепте досторубуз улуу жеңиш майрамын мыкты деңгээлде өткөрүптүр. Опа, сиз туура айтып жатасыз. Азиля, достор, силер кичинекей досторубуздун таланты көргүлөр келеби? Мисалы, мен Пичи досторума жакынмын. Жигиттин кайраты, эбегисиз айбаты, эзелтеден көкбөрү, эрендерден таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка шалка тергетип, алтын билип тердетип, алдырышпайт намыстан. Аксакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, бар сүрөп кыйкырып, олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп тойбосун, айкөл манас колдосун. Мырзалардын бектери, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көкбөрү. Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында, агып келген көкбөрү. Ага, мен бичи болуп турган кыям күчөп кетти. Мен да бичилерге окшоп билем келип жатат. Аракет кылсам колумдан келет, бирок биз досторубуз менен коштошубуз керек. Ой, достор, такыр эсимен чыгып кетти. Кош кыла, достор. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө.